тамактануу сабагыбыздын темасы тамак сиңирүү органдары. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын билим берүүчүлүк максаты тамак сиңирүү органдары жөнүндө маалымат аласыңар. Ал эми өнүктүрүүчүлүк максатында тамак сиңирүү органдары кандай кызмат аткарарын түшүнөсүңөр. Тарбиялоочулук максатында болсо, ден соолугуңарга кам көрө билүүгө, туура тамактанууга, тазалыкка умтулууга таасирленесиңер. Тамак сиңирүү системасы тамак ашты майдалап, химиялык жана ферменттик жактан ажыратып, алардын маңызын сооруп, сиңирүүчү жана сиңгенден калган тамак аш калдыктарын сыртка бөлүп чыгаруучу атайын органдар бар. Адамдын тамак сиңирүү системасы ооз көңдөйү, кызыл өңгөч, ичеги, бөйрөк, карын астындагы безден турат. Тамак сиңирүү ооз көңдөйүнөн башталат. Ооздон тамак чайналып, шилекей аралашат. Кийин жутулган тамак кызыл өңгөч аркылуу ашказанга келет. Ал жерден карын ширеси куюлат. Тамак иштетилет. Ашказанда тамак аш 4-5 саат иштетилип, андан ичегиге өтөт. Ичегиде тамак аш дагы иштетилет. Бул жердин шилекейлери ашказандын ичегисинин шилекейлери менен иштетилген тамакка өтө аралашат. Андан ашказан менен ичегинин ички бетиндеги кырындылары менен соорулуп, канга өтөт. Тамактын калдыгы жоон ичегиден өтүп, ал жерден сыртка чыгарылат. Жүгүрүп баратып жейилген кургак тамактар, ачуулар жана кесектер адамдын ден соолугуна өтө чоң зыян алып келет. Булар шашып баратып, кургак тамак менен шамшым эткен адамдар да жок эмес. Кез-кези менен убактысыз жеген тамактар ашказандын бузулуусуна, туура эмес иштөөсүнө алып келет. Суткасына бир нече жолу жана бир эле убакытта тамактанган аябай пайдалуу. Ошондо ашказан милдетин туура жана так аткарат. Анда эмесе балдар, дептериңерге жазып алгыла. Өзүңөрдүн тиш щеткаңар менен гана пайдалангыла. Ар бир 3 айда тиш щеткаңарды алмаштыргыла. Тишиңерди өзүңөргө ылайык келе турган тиш пастасы менен тазалагыла. Врачтан кеңеш алгыла. Күн сайын эртең менен жана кечинде тишиңерди тазалагыла. Таттууну көп жебегиле. Таттуудан кариес күчөйт. Жемиш менен жашылча көп жегиле. Жаңгакты тишиңер менен чакпагыла. Момпол сүйдү чайнабагыла, алар эмальди талкалайт. Муздак ичкенден кийин ысык ичпегиле. Эмаль жарылып кетет. Учтуу нерселер менен тишиңерди чукубагыла. Жарым жыл сайын милдеттүү түрдө тиш доктурга кайрылгыла. Анда эмесе балдар, мен силерге сабагыбызды бышыктап алуу үчүн суроолорду берейин. Адамдын тамак сиңирүү органдарын кайсы органдар түзөт? Тамак организмге кандай саякат жасайт? Эмне үчүн тишти сактоо керек? Үйгө тапшырма балдар, кайрадан окуйсуңар.